Кылымдарды дарыткан тарыхыбызда кандай гана оор кырдаалдарга туш болдук. Бирок майышпадык, сынбадык. Кыйынчылыктар кыргызды чыйралтты. Бардыгын көрдүк, бардыгын жеңдик. Убагында иштешкен, мен эле эмес, Кыргызстандын 90% иштешкен бардыгы. Бирок мен камчысын чаап, бир мамлекеттин же элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамын колдоп берип, же болбосо бир башка бир өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн бир маселелерин колдоп берген эмесмин. Тез арада күнү түнү дебей, бая мен колума, көз алдымда турган кадрларды, колума тийген кадрлардын баарын алмаштырдым. Биринчи лицолорду алмаштырдым, дароо тапшырма бердим. Банктардан акчалар чыгып кетпесин, чек арадан баякы качып чыгып кетишпесин, байлыктарды алып чыгып кетпесин, мародерчулук болбосун деп. Ошондо кудаларыма экөө эки жерге туруп калыптыр. Жеке пикиримде президенттик башкаруу туура, бирок ошол эле мезгилде парламент менен президенттин ортосунда баланс болуш керек. Бийликти көзөмөлдөп турган экөөнүн ортосунда баланс болуш керек. Биз ошондой системанын долбоорун түзүп жатабыз.